Арбаңыздар, ассаламу алейкум. Мен аты жөнүм Эрнес Хияз, мен журналистмин. Көп жаңылыктар, көп окуялар болуп өттү бул аптада, бирок арасынан ушул алтын темасы өтө бир орчундуу болуп атат окшойт. Парламентте шаршемби күнү ушул Кумтөр Голд компаниясынын ишмердиги тууралуу маселе ушундай талкууга алынып, сөз алган депутат Аккулу Бердиев ушул биздин өлкөбүздөн, Кыргызстандан 17 фура алтын концентратын Кытайга чыгарылып кеткени тууралуу айткан ушундай бир сөзү, айткан маалымат каражаттарында гана эмес, бүтүндөй ушул биздеги коомчулуктун кулагын тик житкен кокуй кабар болду. Аккулу Бердиев, Жогорку Кеңештин депутаты. Чоңалай районундагы алтын казык кенинен казылган алтын концентратын 17 фура менен Кытайга чыгарып кетишти. Өткөн жылы Эркештан бажысынан 17 фура алтын концентратын мыйзамсыз чыгарып кетип баратканда Финпол тарабынан токтотулуп кылмыш иши козголгон. Кечээ 21 сентябрда Кытайлар жаңылады деп Эркештан менен достук бажысы аркылуу чыгарып кетиптир. Министрлик бажылардын деңгээлиндеги коррупция токтобой атат. Ал иш сотто экенине карабай, Кайды компаниясы коррупциялык жолдор менен эскирген лицензиясын жаңылап алыптыр. Бажы кызматынын башчысы Самат Сатаровичке чалсам, мен билбей калыптырмын. Балдар чыгарып жибериптир. Эркештамдан эмес достуктан өткөрүп поездге жүктөп кетиптир дейт. Мындай боло берсе мамлекет оңолушу кыйын болот. Бул жерде чоң акча жүрүп жатат. Чыгарылып кеткен алтын концентратынын болжолдуу суммасы $253 миллион түзөт. Башкы прокуратура, анын башчысы Курманкул Зулушев бул иште тыкыр текшериши керек. Ошону менен эле токтоп калбай, Аккулу Бердиев деген депутаттын алтын темасында айткан ушундай бир чуулуу маалыматынан кийин, ошонун күнүнүн эртеси күнү дагы бир депутат алтын маселеси боюнча коомчулуктун, элдин оозун ачыра турган дагы бир ушундай бир билдирүү жасады. Тактап айтканда, тагыраагы депутат Наталья Никитенко өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жанагы алтын казган Кумтөр компаниясындагы бир арасаат, бир арабөк кырдаал тууралуу агынан жарылган маалыматтарды жарыялады. Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенконун Фейсбуктагы баракчасынан: Ошентип Кумтөр 4 айдан бери алтын сатпаптыр. Жалпы баасы $240 миллион 4 тоннадан ашуун алтын каздык дешет. Анысы кайда экени белгисиз. Улуттук банк болсо алтын сатып албай жатат. Акыркы ай ичинде алтындын запасы 7,5 миллиард сомго кыскарса, 4 ай ичинде 70 миллиард сомдон ашуунга кыскарып кетти. Маалымат каражаттарындагы маалыматтарга караганда, кенден металлды бөлүп алуу пайызы 87ден 60%га ылдыйлады. Кен казуу ишине запчастарды, механизмдерди ташып жеткирүү дээрлик жүрбөй калды. Анын натыйжасында алтын өндүрүү процесси бузулуп, коопсуздук техникасы дагы сакталбай, экологиялык катастрофага кептелүү коркунучу бар. Борбордуу карьерде суу бар же жоктугуна күмөндөнгөн адистер бар. Кумтөрдө иштин көбүн токтотушуп, кээ бир техниканы, адистерди тоодон ылдый түшүрүп, бара бергиле дегенде кылып атышыптыр. Кыскасы, прогноз жакшы эмес. Өндүрүштү татыктуу башкара билген кадрлар жок. Жабдыктарды иштетип кетүүчү адистер жок эсе. Кумтөрдүн жумушчулары болсо иштөө шарттары оорлошуп кеткен, айлыктар берилбей баштаганын айтып жатышат. Кумтөр маселесине байланыштуу кандайдыр проблемаларды сөз кылбагыла, талкуулабагыла деп тыюу да салыныптыр. Мына ушундай жагдайда байланыштуу бир катар суроолорду бергим келет. Кумтөр компаниясынын статусу кандай? Бул мамлекеттик компаниябы же Бөлтүрүк мырзанын жана анын бир нече достору менен туугандарынын өздүк компаниясыбы? Бөлтүрүк мырза өзүнө, өз кызматкерлерине канча айлык коюп алды? Же аларга айлыкты ким коюп берди? Айлык маянаны төлөөгө, эсеп-кысап кылууга, товарларды сатып алууга акча кайдан алынып жатат? Кумтөр маселеси менен алышып жүргөн адвокаттарга акчаны ким төлөп жатат? Тейлөөлөрдөн пайдаланууга тендер өткөрүлүп жатабы? Кумтөрдүн ишмердигин ким текшерип жатат? Казылып алынган алтын каерде, кантип сакталып жатат? Аны сактоого канча каржы кетип атат? Мамлекетибиздин экспортунун жарымынан көбүн, бюджеттин 5тен 1-ин камсыздаган бул компаниянын ишмердиги эмне болуп жатканы тууралуу эмне себептен эч ким отчет бербейт. Анан эң негизгиси, Кумтөрдү мындан ары кандай кылабыз? Ошону тактап чечип алдыкпы? Кризистен чыгуунун планы барбы? Азыркы кризистен кантип чыгышат? Бир нече айдан же жылдардан кийин күтүлчү кризистен чыгып кетүү жолдору барбы?
алдыда кыш айы өтө оор болот дешүүдө. А эксперттердин айтуусунда кумтөр кенинде кыш келе электе эле октябрда иш токтойт деп жатышат. Канакей мырзалар, эми эмне кылабыз? Экологияны кантебиз? Кең казылган аймакты ким рекультивация кылат? Аны кылуу үчүн $10 миллион керек да. Алтын маселеси боюнча жогорку кеңештеги парламенттеги катуу кептер сөздү ого бетер көбөйтүп, арбытып, бийликтин башына кара булут айланта баштаганын биринчилерден болуп, ким? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айтылуу Акылбек Жапаров сезди окшойт. Ал ушул Азаттык үн алгысына, Азаттык радиосуна кумтөрдө баары жакшы, иш өз нугунда кетип атат деген мааниде мындай бир жайбаракат маалыматтарды айтыптыр. Ошону тыңдайлы. Акылбек Жапаров. Кыргызстан кумтөр алтын кенин башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4,1 тонна алтын өндүрдү. Ал алтын азыр Кыргызстанда өкмөт $61-62 миллион ашуун таза киреше болоорун мерчемдөөдө. Кыргыз Голд компаниясынын акчасы Кыргызстандын банктарындагы эсептерде эле сакталып турат. Анын акчасын өкмөт же башка тараптар алып алган жери жок. Мурдагы тартипте эле иштеп жатабыз. Болгону бир чоң айырмачылык. Мурда бул жакта өндүрүлгөн алтындын бардыгы сыртка чыгарылып кетип турса, азыр бул жактан сатылат. Мурда компаниянын акчасы чет элдик банктарда сакталса, азыр биздин Кыргызстандын банктарында өндүрүш иши өз орду менен уланып жатат. Интернеттеги маалымат сайттарында, айрыкча социалдык тармактарда, соц тармактарда кумтөргө дайындалган сырттан башкаруучу теңиз бөлтүрүк куйругун түйүп качып кетти деп ушундай бир имиштер жүрөт. Анткени алтын казуу ишинде чын эле оор маселелер, финансылык талаш тартыштыктар, кадрдык башаламандыктар болуп атыптыр деген ушундай сыяктуу мындай бир такталбаган имиш деңгээлиндеги бир кооптонуулар дагы жазылып кетти соц тармактарда. Бирок парламенттеги кээ бир депутаттардын ушул алтын маселеси боюнча тактап айтканда кумтөр боюнча айткан критикаларына, сындарына, суроолоруна жооп кылып, кумтөрдүн жаңы жетекчилиги басма сөз кызматы аркылуу билдирүү таратты. Билдирүү өтө узун экен, бирок кыскача мааниси төмөнкүдөй. Кумтөргө сын айткан депутаттар тууралуу. Айрым саясатчылар менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү коомчулукка караандай калп жана туура эмес маалыматтарды таратуу менен упай топтого ыңгайлуу болгон бул ысык тема аркылуу өздөрүнүн баа баркын көтөрүүгө аракет кылып жаткандай сезилүүдө. Баары айдан ачык түшүнүктүү. Алар ушундай популисттик билдирүүлөр менен арзан кадыр барк топтоп, эртеңки шайлоого даярданышууда. Кумтөр кимге кандай тартипте отчет берери тууралуу. Эгерде депутаттар Кумтөр Голд компаниянын убактылуу сырткы башкаруучусунун отчетун уккусу келсе, анда алар бул маселени Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен макулдашуусу керек жана ошол учурда гана отчет берилет. Кумтөр Голд компания ар бир депутатка өзүнчө отчет берүүгө милдеттүү эмес. Эскерте кетсек, Кумтөр Голд компания бул соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан объект. Мыйзамга ылайык маалымат таратууга укугубуз жок, жашыруу маалыматтар бар. Кумтөрдөгү профсоюз уюмдары тууралуу. Акыркы профсоюз болуп Кумтөр Голд компания уюму, анын жетекчиси Калыс Рыспаев бөлүнүп кеткен. Анын кенге жана Кумтөрдүн бардык объектилерине кирүүсүнө тыюу салынганы туура болгон. Себеби ал Кумтөр кени мамлекетке өтүп жатканда канадалыктардын таламын талашып, кызматкерлерди мыйзамсыз аракеттерге үгүттөөгө аракеттенген. Жумушчуларга жаңы жетекчилик эми иштен кетирет, айлыгыңарды кыскартат деп туура эмес, тескери маалыматтарды таратканы белгилүү. Учурда Кумтөрдөгү бүт кызматкерлердин укуктары толугу менен корголуп, мурункудан да жакшы эмгек шарттары түзүлгөн. Рамис Мамбеталиев, Кумтөр биримдиги профсоюз уюмунун төрагасы. Маалымат иретинде айта кетүү керек, Кыргыздын алтынын казып аткан ушул канадалык Centera Gold компаниясынын ишмердигин мамлекеттик комиссия текшерип, бир топ кемчиликтерди, катачылыктарды, мыйзам бузууларды таап чыккан эле буга чейин.
былтыркы ушул октябрь окуяларынан кийинки келген бийлик жана комиссиянын чыгарган ушул тыянактарына, корутундусуна таянып, канадалык компанияга 4 миллиард доллардан ашуун доо коюп, анан май айында Кумтөр Голд компаниясына тыштан убактылуу башкаруу киргизип, анын жетекчилигине жанагы биз сөз кылып аткан теңиз бөлтүрүктү дайындашкан, коюшкан. Кыргыз бийлигинин бул чечимдерин албетте Центеранын ошол мурдагы башчылары каршы болушкан, алар макул болушмак беле. Каршы болушкан. Ошондон бери бир топ сотторго беришти кыргыз тарапты. Стокгольмдогу эл аралык арбитражга беришти. Американын Нью-Йорк шаарында жайгашкан банкроттуулук маселесин караган сотко дагы кайрылышкан. Эмне деп кайрылышкан? Аны мындай бир жалпак тил менен жөнөкөйлөштүрүп айтканда, Кыргызстан тарапка күнүгө 1 миллион доллар санкция салуу маселесин коюшуптур. Бул биринчиси. Анан экинчиси, жанагы ген ташуучу чоң көлөмдүү машинелерди чыгара турган Caterpillar компаниясы деген бар. Ошол компания Centera Gold компаниясы менен ошо илгери мурун келишим түзүп, ошол баягы Кумтөрдөгү тоонун арасындагы ген казуучу жайдагы өзүнчө кампага, складта машинелердин шаймандарын, тетиктерин, запчастарын сакташчу экен. Ошол тетиктер, шаймандар кайра кайтарылсын деген талапты коюшуптур. Ал сот болсо кыргыз тарап баягы күнүнө 1 миллион доллар төлөп берсин деген доону четке кагыптыр. Берки экинчиси, шаймандарды эгер кыргыздар иштеткен болсо, кыргыз тарап иштеткен болсо, анысын төлөп берсин. Калган шаймандарды алып чыгып кетели деген ошол доосун туура деп тапты. Кумтөрдүн алтыны ошондой болуп атыптыр. Жанагы сөзүдүн башында баштаган 17 фурага жүктөлүп эч ким укпай, эч ким көрбөй, эч ким билбей тышкары чыгарылып кетти делинип аткан алтын концентраттарынын андан аркы келечеги эмне болот, дегеле ошол маселе эмне болду деген суроо жаралат. Азыркы бийликтин коррупция менен катуу күрөшүп атканда эми мындай колду жүрөккө коюп айтканда маселе жок. Уурдагандарды кармап кустуруу, пара алгандарды креслосунда отурган жеринен эле бара калып эле баса калган, ошол парасын күбөлөрдүн көзүнчө мындай видеокамерага тартып элге көрсөткөн жагы эми чынында өтө сонун болуп атат. Эл таң калып атат, эл кол чабып атат, азаматсыңар, молодецсиңер дегендер дагы бар. Булар калп эле элдин көзүндө чаң чачып атышат. Кус турмуш болуп, анан билгизбей өзүнүн чөнтөктөрүн да капа кылбай толтуруп, каршы болгон оппоненттердин байлыгын жоктон болсо да таап чыгып, издетип, анан камачусун камап, коркутчусун коркутуп, эки коёнду бирдей атып атышат деп шекшип аткандар дагы бар. Бирок жанагы 17 фурага жүктөлгөн алтын чын эле тышкарыга, сыртка чыгарылып кеткени анык болгон болсо эгер, аны көчөдөгү жүргөн бирөө да эмес, парламенттеги бир депутат какшап айтып атса, ошол окуяны биздин Камчыбек Кыдыршаевич башында турган атайын кызматтарыбыз, УКМК да, анан чек арачыларыбыз дагы, Ички иштер министрлигинин милициялары дагы, анан погон жаңылаган генералдарыбыз дагы ошонун баардыгы байкабай калышкан болсо, анда бул жагы өтө кызыктай болуп калат го. Баарынан да мындай мурдатан эле илгертен эле Кумтөр деп кыйкырып күрөшкөн, Кумтөр деп азап чеккен, Кумтөрдүн айынан абакка отурган, ошол Кумтөрдөгү коррупцияга каршы сүйлөп, ошонун эсебинен эл оозуна алынып, акыр элдин ошол толкуну менен, колдоосу менен бийликке келген президент Садыр Жапаров үчүн жанагынтип
өзүнүн бийлигинин тышында эле фуралар менен алтын ташылып чыгып кетип атканы, аны болсо тиешелүү ушу көзөмөлдөөчү, байкоочу структуралар билбей калыппыз, байкабай калыппыз деп ошентип атса, бул азыркы бийликтин аброюна өтө бир чоң сокку болот. Айтмакчы, так эле ушундай алтынды тышка чыгарып кетишкен ушундай имиш окуяны 2015-жылы куугунтуктагы Польшада убактылуу башкалкалап жүргөн Садыр Жапаров мага маек берип жатып, ошо маегинин арасында айткан эле. Ал убакта Атамбаев президент болчу. Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга делинип, бир чоң самолетко ун жүктөлүп Кыргызстан тараптан. Ундун арасына алтындарды катып алып чыгып кетип жатышыптыр деген ушундай бир туюк анонимдүү маалыматты биринчи болуп элге ошол Садыр Жапаров айтып, тынчсызданып, мындай коомго коңгуроо кагып чыккан экен. Ошонун маегинде айтты эле, анда маекке көңүл буралы. Өзүңүздөр билесиздер, 2011-жылдын 30 октябрында президенттик шайлоо болгон. 29 октябрда элдин баары бүгүн эртең шайлоо болот деп жанталашып чуркап жүргөн мезгилде кабар келип түштү да. Маалымат келип түштү, что эртең түнү менен бүгүн түнү 30-уна караган түнү Туркияга ушу 3 тонна алтын чыгып кеткен таат деп. Анткени ал убакта Туркияда жер титирөө болуп, бир чоң жер титирөө болуп, адамдар өлүп, үйлөр кулап ошонткенде анан анда мурун бир жума мурун бекен, же бир ай мурун бекен, ошогон гуманитардык круз кетип атат деп, анан ошонун арасына, уундун арасына салып кеткен тат деген кабар келди да. Мен дароо спикерге билдирдим, Акмат Келдибеков эле ал кезде. Ал айтты, анда лидер фракциялардын баарын топтоп туруп кармагыла деди. Текебаевка, Кулупка билдирдим, экөө телефондорун берди, мына биз ушу телефондо болобуз. Баралы, кармап калалы эгер андай болсо деп. Ташиевке айттым, ал дагы даяр болоюн деди. Анан кийин Канат Исаев менен Берки Чыныбайга айткан жокпуз, анткени алар бийликте турат, информация кетип калбасын деген немеде айттык да. Анан Ташиевке Борбиев эле ал кезде МЧС министри. Аган чалсам, менин замым Боронов сопровождать этип барган тат крузду деди. Мен болсом Жалалабадта жүрөм иштерим менен, ошо МЧСтин иштери менен деп. Анан Ташиевке чалып, Бороновду чакыр, сүйлөшөлү деп, анан Бороновду чакырды Ташиев. Анан үчөөбүз отуруп, машинеде отуруп сүйлөштүк. Мына дедик, сен дагы патриот адамы деп эсептейбиз Кыргызстанды. Баарыбыз патриот бололу. Сиз сопровождать этип барат экенсиз десек, ооба деди, груз даяр болгондо чалып коебуз деди, аэропортто даярдап атышат деди, самолетту деди. Биз айттык, мен 2 телефон бердим, Мегаком, анан бирөө Бител. Камчы өзүнүн телефонун берди, ал Боронов менен чалышып жүргөн билет мурда эле. Анан сизди самолет даяр болду дегенде эле бизге кабарлап коюңуз, мына мен даяр болду деди, мен чыгып атам деп эле, калганын өзүбүз билебиз дедик. Макул деди. Ошо менен түнкү саат 3-тө болсо да уктабай күтөбүз дедик. Бороновду күтүп жаттык. Эртеси күнү жок, таң атты саат 11-лерде жумушка келип интернетти ачсам, Туркияга учуп барган самолет, груз менен учуп барган гуманитарлык жардам менен канаты менен сүзүп алып авария болду дегенди окуп калдык. Ошо менен эле туята учуп кеткен турбайбы деп калдык. Бороновго да чалганыбыз жок. Мен сыра дароо түшүндүм, бул жерде ушу мафия иштеген экен деп. Ошо ойдон бүгүнкү күнгө чейин мына чыгып кеткен алтынды кармай албай калдык да. Андан сырткары дагы бир нерсе. Бул жерде бир суроо пайда болот да. Мисалы, Бороновдон өткөндө мына ушул ызычуу башталганда, менин китебим чыккандан кийин Бороновдон азаттыкта сурады. Мен уктум аны азаттыктан өз кулагым менен. Жапаров сизге айтты беле, суранды беле ушундай десе, ооба айткан, суранган. Бирок мен өзүм барып туруп груздун баарын дейт текшерип, анан ар бирөөнү бирден карап жүктөгөнмүн дейт, самолетко дейт. Жүктөп даярдап берген, анан мен учкан эмесмин, Борбиев учуп барып тапшырып келген дейт. Бирок Бороновдон бир да киши сураган жок. Эмне үчүн сенден бакыйган 2 депутат сурап атса, бирөө лидер фракция болсо, бирөө председатель комитет, өкөтең депутат болсо, коалицияда турса, анан сага тапшырма берип атса, ушуну айтып кой деп. Эмне үчүн сен айтпай өзүң кетип калдың? Эмне макул кетип калыпсың? Анан ундарды барып туруп бирден минтип колуңду салып арасынан слиток издеп көрдүңбү деп сураган киши жок да. Мисалы слиток, бир слиток 25 килограмм, 30 килограммга чейин чыккан учурлар болот да.
Анан ошону ар бир мүшөккө салып ушу чыгарып кетти деген, ушу чыгарып кетип атат деген маалымат келген да. Ушул Бороновдон сураса эмне дер экен мен бүгүнкү күнгө чейин түшүнбөйм. 2015 жылы мага берген интервьюсунда ушинтип таң калган эле Садыр Жапаров мырза. Азыр ал куугунтукталып жүргөн, айткан чындыктарын бийлик такыр эле укпаган Садыр Жапаров эмес. Азыр ал бүт бийлик колунда турган, бүт министрликтер, бүт мамлекеттик структуралар, бүт бийлик бутактары көзүнүн агы менен тең айланган президент Садыр Жапаров деп аталат да. Бороновго жолугуп баягы самолеттогу, Түркияга учкан самолеттогу ундардын арасында алтын бар беле же жок беле деп ошо көп жыл мурунку жоголгон ошол сырдуу алтындардын изине түшүп, аягына чыгып так жооп алдыбы, жокпу билбейм, бирок ушу азыр өзү бийликте турганда, бийликте болгондо дагы президент болуп турганда фуралар менен ташылып тышка, сыртка чыгарылып кетти деген алтындардын изин таап, так жооп алып койбосо суроолор көбөйө берет. Баягы Батукаев самолетко жылуу жумшак олтуруп өлкөдөн чыгып кеткенде ага ким антип ошондой мээримдүүлүк кылганын эч ким байкабай, билбей калгандай. Анан Дача судагы жүктөрдүн түпкү чыныгы режиссеру ким экенин эч ким байкабай калгандай. Мына кече жакында эле Орхан Инандыны ким уурдап, кантип чек арадан өткөрүп уурдап кетишкенин эч ким аңдабай калгандай. Айтор мына ушул сыяктуу шектүү, күмөндүү окуялар бийликке болгон элдин ишениминин жоголуусуна түрткү берет. Андай куйту жоруктар эч ким билбейт, эч ким көрбөйт деп акырын жасала берчү амалкөй иштер кокусу ар кайсы тармактарда көбөйө бере турган болсо, анда ишеним деген нерсе дагы акыр бир күн түгөнөт. Ишенимден кеткен бийликтин аягы негизи эле жакшы бүтпөй тургандыгын кыргыз саясаты мына кез маал менен комузга көргөзүп, далилдеп келе жатат. Президенттин, өкмөттүн мына иштейин, мына аракет кылайын деген ушул чын пейилдери болсо, аларды иштете койбой, ушак айың, жала, имиш менен жүдөтүп, тоскоол болуп, акыры ошо бийликти жок кылалы дегендер болсо, алардын максаттары түбүнөн туура эмес. Кумтөрдө элге пайда бербеген ошол көмүскө коррупциялык иштер бар беле? Бар эле. Андагы коррупцияны токтотуш керекпи? Керек. Кумтөрдүн алтыны элдин пайдасына иштөөгө тийишпи? Тийиш. Бул суроолордо маселе жок, ошентиш керек. Бүгүнкү бийлик Кумтөр маселесинде кыргыз элинин пайдасы, кыргыз мамлекетинин, кыргыз өлкөсүнүн пайдасы үчүн иштеп атышкан болсо, анда мындай жаман көрүп жүргөн бийлигибизди жакшы деп кол чаап коюу, колдоп коюу, ошол мокочо желмогуз бийликти сонун бийликсиңер деп сүрөп туруу негизи анчалык деле кыйын иш эмес. Бирок маселе башкада. Маселе баягы эле ишенимде. Ишеним деген ушундай нерсе, же ишенесиң, же ишенбейсиң. Экөөнүн бири. Туңгуч президент Аскар Акаев Кумтөргө канадалык сентераны алып келип алып, элди кууратты деп аны ошол тагынан, бийлигинен оодарган соң, канча президенттер бийликке келди, дагы кетти. Кумтөр улам бир келген президентти азгырып, байлыгы менен, алтыны менен бийликтин оозун басып, сөзүн кыска кылып, президенттердин нацисин сатып алып атты. Президенттер деле пенде экен дегендей, Садыр Жапаров деле эми пенде да. Пендечилик кылып, алтынды көргөндө, акчаны көргөндө, байлыкты көргөндө, ошо мурунку
биз таптаза деп ойлоп жүргөн президенттердей болуп нафсин жеңдирип, аны менен кошо мамлекетти дагы биротоло жеңдирип, биротоло жок кылып салбаса деген эле ушундай таза ниет. Көңүл бөлүп укканыңарга чоң рахмат. Аман болуңуздар.